Чукурлугу канча болуш керек экен примерно жердин? Чукурлугу канча чукур болсо шунча жакшы да. Анткени бул көчөттөрдө мына майда тамырлары бар да. Шу майда тамырлары неме болуш керек. Биринчи жылга шундай кылыш керек. Көбүрөөк чукураак кылып туруп, анан тегерегини мындай төрт бурчак кылып казыш керек. Кеңирээк кылып. Кеңирээк кылып казыш керек да. Анан быйыл майда тамырлары орношуп алыш керек да. Андай кылып казан кылып кое турган болсоңуз, майда тамырлары кыйналып калат өскөнү. Ошону өсүш кыйын болуп калат да. Ошо кеңирээк кылып алыш керек. Иланчы бар. Ошондо канча сантиметр примерно түшөбүз глубинасын? Эми минимум алганда 40 сантиметр, 40ка 40 кылып туруп, чукурлугундагы 40 сантиметр кылыш керек. Көчөттү тамырга карап туруп да. Тамырлар кең болуш керек экен да. Кең туруш керек тамырлар. Чекелерине төрт бурчак кылып казыш керек. Канча жылдык көчөт бул азыр? Бу 1 жылдык көчөт. Бу карликовый көчөт. Эми биз мынау өзүбүз обычно мына высокорослардан айырмачылыгы азыр шу мына 1 жылдык көчөт түшүм менен турат да. Жок дегенде мына ошол жерде 20-25 бүчүр менен турат. Ар бир бүчүрдө 4-5 гүлү болгондо эми 100 гүлү менен турат. Бирок биринчи жылга гүлдөгөндө гүлүнү күйүп салабыз, чтобы тамыр орношуп алыш керек да. Анткени кыйналып калат. Күбөсү алма пишет. Күбөсү алма салат, майдараак болуп калат да. Көчөт кыйналып калат. Керекти жерден уже өзүнүн технологиясы бар. Ошо бул башка, буну технологиясы башкача да. Мына высокоросларга караганда бунун технологиясы башкача. Биринчи ярус деп коет. Мисалы үчүн мына келерки жылдан уже биринчи ярусуну ана лидерни калат. Экинчи ярус, үчүнчү ярус болуп кетет. Биз өзүбүздө мына обычный көчөттөргө окшоп мындай кылып кыркып салсаңыз толка рост берет. Оспой түшүмгө кирбей калат да. Ошого өзүнүн бул технологиясы бар. Обязательно карлик, полукарлик алган адам обрезканы билиш керек. Адистер менен неме кылып, маслахат кылып. Эми азыр эккенде кандай кылыш керек? Мисалы мына улаган жери ачык калыш керек дейт, бирөө жаап коюш. Улаган жери негизи мына уланган жери өзү негизи мынау эмес да. Бу Сербиядан келген көчөт. Булардын технологиясы кичине башкачараак болот да. Булар мындай палычка кылып туруп улайт да. Уланган жери мына өзү мына билинип турат. Ылдыйраакта болот мына уланган жеричи. Ошо уланган жери көмүлүш керек эмес. Мына ачык калыш керек. Немеге дегенде буну дагы көп себептери бар. Азыр мынау подвой деп коет. М106 подвой да бу. Пол карликовый. Азыр уланган жерден өдөрактан көмүп кое турган болсоңуз, мынау тамыр чыгарып берет да. Тамыр чыгарып берип, анан өзүбүз обычный көчөттөргө окшоп тез өсүп кетет да. Ошого мынау тамыр подвой М106 подвой машы легиратор да, легировка кылат. Буну ростун легировка кылат. Анан көмүп кое турган болсоңуз, бу сильно рост болуп кетет да. Ошол себептен мындай көмүш керек, чтобы мына жерге тупурак тийиш керек эмес. Шундай кылып эгилет. Эгейлем да? Макаласы. Мына жерди үстүнө биринчи алып атканда жердин үстү жагыны отдельно коюш керек. Бир жергечи отдельно коюп туруп, анан астына отдельно коюп, эгип атканда биринчи үстүнөн чыккан тупуракты астына салып, анан астынан чыккан тупуракты үстүгө салыш керек. Неге онтиш керек? Уже жерде асты бу неме деп коет, бактериялар основной жердин үстүдө болот да. Ошо күн жеп неме болуп пышкан тупурак деп неме кылат. Ошо өзү негизи бактериялар жердин үстүдө болот. Ошого иланчы болсо суу куюш керек, эгип атканда суу куюп. Азыр бизде суу бою калды, көрсөтөтелик болсо. Суу куюп туруп, анан тупурак салып эгиш керек. Бул азыр эми алманын не деген сорту, аты кандай? Бул Red Chief деген сорт, научный аты өзү Red Chief деп коет. Бул бизде крепсон, кара кочкол деп коет. Ошонун сорту, кара кызыл болот. Бунун дагы өзүнүн мисалы үчүн эге турган зоналары бар. Мисалы үчүн ысык зоналарга анча жакшы болбойт. Тоолуу зоналар эгет да буну. Кара кочкол деп коет, крепсон деп коет. Көп ысык жерге болбойт экен да бул, Болот, бирок вид
види ончалык жакшы болбойт. Анчалык жакшы кызарбайт да, сүрөттөгүдөй чыкпайт да. Ошого тоолуу зоналарга жакшы кетет турган сорт да мына. Буну эккенден кийин негизи биздин көчөттөрдөн айырмалыгы, буну 40 сантиметр кыркып салбайсыз да. Өтөдөн паска. Жок, 40 бизде өзү обычный көчөттөр сильно рослууларды. Иланчы канча пас кессеңиз шунча жакшы да. А буну где-то эккенден кийин бир 40-20 ростуга карап туруп, 20-30 сантиметр калтырып туруп, бир бучур калдырып, обязательно бучур калдырганда ham неме, мынабы неме бере турган, мөбө бере турган бучур эмес. Рост бере турган ошо плодовой немени калтырыш керек да. Калтырып туруп кесиш керек да. Мына чоңурагы, мисалы үчүн мына чоңурагы гүлдөй турган. Мына кичинерагы өсө турган да. Ошону өсө турганны. Эгер өсө турган бучур болбой турган болсо, мына бучурду мына учуну гүлдөй турганда, мына гүлдө азыр. Ошону мындай алып салыш керек да. Анткени бу жерден анан неме кылат, рост чыгарат да, өсөт да ана. Ошентип неме кылыш керек. Ошондо 20-30 сантиметр өтөдөн коюп туруп кылыш керек. 20-30 сантиметр өтөдөн калтырып туруп кыркып салыш керек. Анан ухотуга келгенде быйыл биринчи эккен жылы немени салыш, дары салыш кереги жок. Эми аз-маз бир күгүрт кутуда амофос алып койсо болот. Немени жумшатканы. Анан көң, иланчы болсо чирген көң салыш керек да. Кыкты, чиргени салыш керек. Кene бу азыр свежий сала турган болсак, аммиак бар ичинде күйдүрүп коюшу мүмкүн. Ошого иланчы болсо чирген көң жерни немесиге карап туруп, жер агар кара тупурак болуп жакшы боло турган болсо, эч нерсенин кереги жок быйыл. Чирген көңдү кандай алып салабы, чукуп салабы же жөлдө астап? Тупурак менен аралаштырып салыш керек. Аралаштырып, жылатын тагыңа тупурак менен аралаштырып. Салабы же? Азыр эгитикке, ошо эгип атканда аралаштырып, тупурак менен аралаштырып салыш керек. Ушундай. Сууда энди биз кандай ичсек да, мисалы үчүн чаңкаганда иче берет. Суу сураганда иче берет да. Как обычно ушул көчөттөрдөй буям неме кылат. А көпчүлүк айтат, бу кандай ичет сууду, көп ичип калабы, эмне болот деп. Бирок жок, андай эмес. Бирдей эле, эч кандай айырмасы жок да, бирдей эле. Эми баягы карлик деп адамдар баягы тез доход алышка өтүп атат да азырчы. Ошондо бул канча жылда регулярный көп алма бере турган немеге жетет? Эми азыр эккен жылы гүлдөйт негизи өзү. Эккен жылы гүлдөйт. Экинчи жылдан жок дегенде ар бир көчөт 2 кило 3 килодан түшүм берет. Эми гектардан алып кара турган болсак, 1 гектардан 3 тонна 4 тонна түшүм берет. 3-чү жылы уже 10-15 тоннага чыгат. 4-чү жыл 25-30 тоннага чыгат гектардан. 5-чи жыл уже 40-50 тонна, анан уже 6-чы жыл максималны немеге уже 6-чы жыл кирет да. 65-70 тоннага чейин берет гектардан. Канча жыл жашайт общий? Карлик, полукарлик 25 жыл жашайт. Көлдө экилген алмалар бар, 70-чи жыл экилген полукарлик алмалар бар. Азыр дагы неме кылып атат. Караш, жакшы карасаңыз 25 жылга чейин жашайт да. Мисалы көрүүчүлөрдүн арасында мен көбүрөөк алып кетилем дегендер болушу мүмкүн. Аралык канча болуш керек расстояние? Аралыгы ар кандай жерди шартыга карап туруп 2 метрге 3, 1,5га 3,5, мисалы үчүн 1,5га 4. Если чоң жер боло турган болсо, техника кире турган кириш керек болсо, ошо 4га 2,5, 4га 2, 4га 1,5 кылып эге берет да. Кичинерээк техника киришинин кереги жок дей турган болсо, анда ушу 1,5га 3 кылса боло берет. Ана обрезкаларны өзүбүз көрсөтөбүз, кантип обрезка кылат, неме кылат, баардыгын өзүбүз полукарлик өтө чоң болуп татайып кетпейт, буну жакыныраак эксем болор ушунда. Полукарлик ошо 1,5га неме болот да, көп неме кылбайт. Буну өзүңүздүн колуңузда да, мисалы үчүн өзүңүз контроль кыласыз да. 2 кылып туруп ошого жараша обрезка кыласыз, 1,5 кылып туруп ошого жараша обрезка кыласыз. Анткени аны немени специалисттер билет өзү, кандай обрезкасын неме кылышты, өзү көрсөтөт, үйрөтөт. Анан бунун жанында башка көчөттөр болсо кандай бири-бирине таасир бербейби? Чаңдашып, паңдашып? Жок, чаңдашпайт. Просто сая кылып коюшу мүмкүн, күндөн кичине неме кылып. Иланчы болсо арасыга экишти кереги жок. Буну отдельно кылган жакшы. Анткени бу өзүнүн немеси бар. Дарылары дагы мисалы немерээк болот. Анан мисалы үчүн шабдалдын арасыга эксек болбойт. Шабдалдын дарылары башка, бунуки башка. Кээ бирде окшобой калат да. Высота ширина канчага чейин барат? Высотасы полукарлик 3,5-4 метрге чейин барат.
Karlikovый 2,5 metrgacha bor. Rosa уже nimaga kirganda, maksimal nimasiga kirganda. O'shanda ham уже o'zingiz legirovka qilib turasiz-da buni. 3,5-4 metr pol karlik, 1,5 metr karlik. Birinchi ekkan жылы kichkina amofoz salib qo'ysa bo'ladi dedingiz. Keyingi жылдарга эмне салыш? Keyingi yillari endi iloji boricha shu mochovina, amofoz, bioudobreniylar bilan, misol uchun biogumus, gumat, o'shanday nimalar vit-aptekalar sotilyotadi. O'shanday narsalar bilan foydalansa bo'ladi. Silitra iloji bo'lsa saviylar qo'yish kerak. Silitra. Qurt-qurtqachi unday chiqqan qora malında. Qurtqa ham o'zini dorilari bor. Xudoy bilsa biz bilan ishlasham deganlar bo'lsa, inshaalloh ko'rsatamiz. Boshida nimasi o'sha facho degan dori bor. O'sha danasiga, misol uchun hozir denasiga sevib turgan dorilar bor. O'shalar seviladi. Ana qurtqa ximikatlar bor. Hozir bor joqda ximikatlar bor. Misol uchun Nuriyel bor. O'sha o'xshash karat degan dorilar bor. O'shalar bilan darilab turadi bunlar.